Бүгүнкү майрамдык иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары баштаган бир катар жетекчилер жана күч түзүмдөрү милиция кызматкерлери катышышты. Урматтуу тартип сакчылары, ар бириңиздердин кызматка болгон берилгендигиңиздер, тартипти жана мыйзамдуулукту сактоодогу аракетиңиздер өлкөбүзгө кошкон чоң салым экенин унутпаңыздар. Кагылган милдеттерин татыктуу өтөп жаткан эр жүрөк милиционерлерди элдин бейпилдигин камсыз кылууга бүткүл өмүрүн арнап эмгеги сиңген ардагерлерди дагы бир жолу бүгүнкү кесиптик майрамы жана Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси менен куттуктаймын. Өлкөнүн ички тартибин колго алган дал ушул ички иштер органдары, тактап айтканда кылмыштуулукту болтурбоо, алдын алуу, кылмыштын бетин ачууда алгылыктуу иш-аракеттерди жүргүзүп келишүүдө мыкты кесипкөйлүгүн көрсөткөн кызматкерлерге шаардык областтык республикалык сыйлыктар ыйгарылды. Сержант Кошалиев Максат Айдаралиевич. Кубанычбек Бегматов учурда ардагер, каарманыбыз эмгектенген убак эки этапка туш келген. Сайыздык учурда шарттар жакшы болсо, өз алдынча өлкөгө айлангандан кийин кыйынчылыктарда иштеген. Азыркы тапта шарттар жакшы каралып жаткандыгын белгиледи. Союз мезгилинде биздин шарттарыбыз, иштөө шарттарыбыз жакшы болчу. Себеби мамлекет өтө СССР мамлекетинен өтө жакшы камкорлуктар болчу эле да. Анан эгемендүү болгондон кийин өтө өзүбүз ордубузга, бутубузга тургуча көп кыйынчылыктар болду. Ошого карабастан эмгектенип элдин бейпилдигин, кылмыштуулук менен күрөшүүдө, коомдук коопсуздукту сактоодо колдон келген эмгегибизди бердик. Кыргыз милициясы 100 жыл мурда 1924 жылы 1 ноябрда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечими менен түзүлгөн. Учурда ички иштер органдарын реформалоо багытында зарыл болгон бардык иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Тагыраак айтканда 4 жылда бир катар алгылыктуу жумуштар орун алган, материалдык техникалык базада жаңыланганын белгиледи. Акыркы ушул 24-жылы эле алсак, Жалал Абад областында областтык иштер органдарына заманбап жанагы жаңы үлгүдөгү 18 автоунаа берилди. Жер жерлерде райондук иштер бөлүмдөрүнө имараттар курулуп атат. Эски имараттар капиталдык ремонт өткөрүлүп, шарттар түзүлүп келип атат. Мына акыркы эле учурду алсак, Жалал Абад областтык иштер органдарынын кызматкерлерин карата бала бакча. Бир кылымдык тарыхты камтыган бул тармакта канчалаган ак эмгектерин арнап чексиз кызмат кылган эр азаматтар арбын. Мамлекетте тартипти бекемдеген ички иштер органдарындагы кызматкерлердин орду ополтоодо экендиги талашсыз. Бул саамалыкты улай Жалал Абад шаардык күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери дагы төш белге, ардак грамоталар менен сыйланышты. Парчынай Жанзакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.